Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Кадырма машина кейжи каналынын көрүүчүлөрү, Ош шаарында Жапалагуна базарындабыз. 5 июнь 2022 жыл. Өткөн аптада бир аз просмотрлар азыраак болду. Видеобузду лайк басып, комментарий жазып, видеобузду бөлүшүп, башка соц тармак аркылуу туруңуздар. Көп просмотрда элесе биз да кубанып, сиздерге үзгүлтүксүз тартканы түрткү болуп турат да ушундай видеолорду. Азыр сиздерге ушул Mercedes-Benz Sprinter жана оор жүк ташуучуналарды көрсөтө кетем. Лайк баскандар болду, көп эле болду, жакшы. Бардыгыңызга лайк баскандарыңызга терең ыраазычылык билдирем. Жашооңуздарда да ушундай лайктагыдай белги болуп жүрө берсин демекчимин. Баса электер ушинтип колдоп туруңуздар. Көп лайк басылса, ең кеминде 1,5 мың лайк, 15 мың просмотр болса, мен дагы ушундай видеолорду дайыма тартып турам. Кана башында эле колдоп коюңуздар. Mercedes-Benz Sprinter жүк ташуучу 2003 жылы чыгарылган 2.7 480 000 сом. Ушундай Sprinter. Андан кийин сапок жүк ташуучу кылып койгон. Орундуктар жок. 308 модельде 1986 556 66 88 76 номеринде экен ээси. Баасы жазылып аптыр тилекке каршы. Так, анан Sprinter 313 модельде грузопассажир окшойт. 2001 22 800 000 сом. 313 бул кош дөңгөлөктүү болуп атат. 413 бу же 416 болуп калыш керек, адашпасак. Кете берели. Ал жерде Sprinter, бул да грузопассажир, Delfin 2007 770 72 72 19. Баасы жазылып турбу десем, жазылып аптыр. Сена деген жерге бир майда бир белгилин жазып коюптур. Түшүнбөдүм аны. Андан кийин бул жака өтө берсек, көпчүлүк ушу баасын жазышпайт да. Бизге деле ишибизге жеңил болот эле, жазып койсо чекеден тартып берет элек. Volkswagen Crafter жүргүнчү ташуучу 2010 коробка механика. Бул мынандай заводской экен, жүргүнчү ташуучу. Отурарыңыз да, бемарал неме люк бар. Жада келсе ар бир немесинде орундуктарында мынакей кондиционери бар. Мындай подсветкалары жана баягы обдувтары дагы регуляторлары бар экен. Монитор иштейт, коюлган, жакшы. Мындай орундуктары дагы жазылган. Шаар ичинде, жок, шаар аралык каттамга ылайыкташтырып жасалган экен. Коопсуздук куруу жана мына подлокотник ыңгайлуу. Жүрө бересиздер, жакшы. Баасы канча болуп атат эми? 1 миллион 100 деп атабыз. 1 миллион 100 000. Мотор, коробка жакшы, а? Коробка механика 6 супкада. Неге алмашуу? Спринтерге кандайларында? Бир скаттуу. Үстөк акчасын кошуп берсин да силерге. Болду, түшүнүктүү. Болуптур. Мына ушундай Crafter. Андан кийин бул жерде да бир Delfin турат. Жүргүнчү ташуучу 2006 27 557 45 55 53. Бирок көрүнүшү көрүп атасыздар, жакшынакай эле көрүнүп турат. Көрсөтүп койдум маалымат катары. Кимгерге кызык болсо телефон чалып, баасын сурап
капчыгыңызга туура келсе алыңыздар. Жакса. Mercedes-Benz 413-416 модель болуш керек. Будка, муздаткычы бар. Sprinter 2005 22 $10,500 770 33 22 17 номеринде экен. Эсим байланыш номери. Дөңгөлөктөрү алты тең, протекторлору жакшы абалда. Мынакей кышкы экен, бирок липучка да кышкы. Алмаштырып койсо кышындасы кайтара кадап, кышындасы аябай кымбат болуп калат ушундай дөңгөлөктөр сөз. Ошондой болуп калат. Анан Гигант 711 модельде 1994 600,000 сом. Буну биринчи жолу тартыш эмес. Ушунда алып эси жазып койгон, мурда апталарды тартып эле, мына көрдүңүздөр. Баасын жазып койсо сөз түрдө эси жок болсо да тартып кете беребиз. Сатармандарга айтып кетип атам. Болду. 312 модельде Sprinter, жүргүнчү ташуучу 1996 29 755 19 92 01. Салонун ушундай эми ачык болсо, мүмкүнчүлүк бар болсо сөз тартабыз. Бардыгын тартканга туура түшүнүңүздөр. Жабык болот. Да бир башка себептер да болот. Ошого тартпай калсак ушундай. Баасы канча болду ошондо? 500,000 сом айтылыш баасы. Болду. Могу боксер силерде эмеспи? Маалымат катары көрсөтүп коеюн. Peugeot Boxer 2008 22 механика. Россиядан көрүп аткандарга кызык болсо керек, Ушундай. Канча болуп аткан экен. Андан кийин эми оор жүк ташуучуларды көрсөтүп коеюн. Могул жерде газ 53 экен, водовозбу же бензовозбу же бир возбу түшүнүксүз. 1988 350,000 сом 705 66 82 33. Эми абалы көрүп эле тасара, водовоз экен, суу деп турат, жакшы. Суу ташуучу. Ушинтип эле кыргызча жазып койсок жакшы болот өзү. Ардын эле. Андан кийин бул самосвалдарды көрсөткөнмүн, кайталап көрсөтө бербейлин. Кимге кызык болсо, мурдагы аптада тартылган видеолордон көрүп алсаңыздар болот. Атеголор да тартылган. Ушундай Атего. Ал үчүн биздин YouTube баракчабызга кирип, Машина KG каналын. Ошол видеодон пунктту басып туруп эле ылдыйлап түшсөңүздөр, ошол 1-2 апта мурдагы ушундай оор жүк ташуучулардын видеосунан чыгып калат. Так, муну көрсөтүп коелу. Mercedes-Benz будка бул дагы 1992 жылы чыгарылган. Баасы канча болуп атат? 850. 850,000 сом. Азыр ковон иштеп коюптур. Бул ковонда тартканмын өткөн аптада. Негизинен ошол эле, өзгөрүштөр өтө деле жок. Бул жерде гигант турат, будка. Шуну тарта элекмин, көрсөтүп коелу. Баасы да жазылып турат, жакшы. 1997, кыймылдатыштын көлөмү 4 куб. 700,000 сом. Да бир гигант, дубль кабина, будка 814 модельде. Баасы канча болуп атат? 1,600,000, 1996. Ушундай гигант. Так. Эми дагы кандай унаалар болду, калды, көрүп кое бериңиздер.
Эвакуаторда сұрагандар бар эле. Эвакуаторды мына көрбөй атам. Жоқ деле окшойт. Наркы жакта КамАЗдар эле калды. Анан портерлер болуп кетип атат, матиздер менен. Багында кылып тасмы? Ушун менен дагы биз жыйынтыктап калабыз. Лайк басып туруңуздар, видеолорубузга колдоп куаттап туруңуздар. Бул видеобузга ушул көп лайк басылса, көп просмотрларды ээлесе тартып турабыз.